Салам достор, сиздер менен окутул жана биздин бүгүнкү сабагыбыз окуу эрежелерине киришүү. Англис тилинде 26 тамга бар, бирок тыбыштардын саны болсо 44. Эмне үчүн мындай? Анткени кээ бир тамгалар бир гана үндү чыгарбастан бир канча үндөрдү чыгара алат. Муну биз си тамгасынын мисалында көрөлү. Си тамгасы сөз ичинде 3 башкача үндү бере алат. Мисалы, с, city, к, Coca-Cola жана ш, ocean. Англисче окуунун өзгөчө болушуна бир канча себептер бар. Алардын негизгиси бул тарыхый себептер. Согуштардан жана көчөлөрдөн улам элдер бири-бири менен байланышка киришкен, ошондуктан англис тил өзгөрө берген. Азыркы англис тилине грек, латын, француз, испан, хинду жана араб тилинен калган сөздөр жана эрежелер бар. Башка себеп, англис тили дүйнө жүзүндө таанымал тил болуп, көптөгөн мамлекеттерде колдонулат. Ошондуктан англис тили бүгүнкү күндө деле өзгөрө берет. Окууну жакшыртууга кыска жол издегендерге бизден лайфхак. Биринчи лайфхак. Ар бир сөздү жаттап жатканда аудио жаздыруусун угуп эстөөгө аракеттениңиз. Экинчи лайфхак. Эне тилиңизде көргөн сүйүктүү тасмаларыңызды же сериалдарды англисче субтитрлер менен көргөнгө аракеттениңиз. Жана үчүнчү лайфхак. Англис тилдүү ырларды тексти менен кошо окуганга аракеттениңиз. Окуп жатканда эле текстин окусаңыз болот. Ушуну менен биздин сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта болсо үндөр менен таанышабыз. Көрүшкөнчө.